Чалдыбарда ушул окуяны айтып берейин. Чалдыбарда марттын 8-мартка жакындап калган болчу. Ошондо экинчи кызым 3-класста окуйт эле да. Апа чайпития кылат экенбиз, мага макарон тамак дейт да. А менде бир кесе бышыр-бириңи, бир кесе макаронум жок да. Кошуналардан суранып, булам ун сурап, бир кеседен ун сурап, ушинтип оокат кылып атып, же полия чыга элек аябай кыйналган мезгилибиз болчу. Анан балдарым кечинде ач эле жаткан, түнү тахажутка туруп аябай ыйлап Аллахка бүт тим эле зордук кылып айттым да. Мен балдарым эмне жейт, эмнеге бизди мындай абалга келтирип атасың, Аллахым өзүң күбөсүң, карап турасың, балдарым эмне жейт, эми мен каяка барып иштеп, эмне таап келем, жолуну көрсөт мага, менин ырыскым кайсыл жерде турат да айт деп тим эле чыңгырып чыркырап каттуу айтып эле ыйладым. Анан багымдатка чейин зикир тартып отурдум да, багымдатта дагы айтып ыйлап бүтүп, дуа кылып ыйлап бүтүп, жайнамаз жыйнап атсам эшик такылдайт да, уже таң кичине атып калган мезгил. Эшикти ачсам, эми башкаларга жомок сыяктуу болушу мүмкүн, мага чында апапак кийинген жаш бала турат. Башында селдеси бар, ал да аппак, бутунун учуна чейин ак кийинген. Ассаламу алейкум, келиңиз десем, бул үйдө эркек киши барбы дейт. Жок десем, анда эже биз 40 күндүк дааваттан кайтканбыз. Продукталарыбызды сиздерге таштап кетсек болобу дейт да. Сүйүнүп кетип эле болот деп эшикти ачтым. Экөө тең окшош кийинген балдар да, аппак кийинген балдар. Продукталарды алып келип атат. Макарондун эле 10 түрү, бир мешок ун. Эртең менен каяктан жабылган ысык нан 2 сары пакетке 5-5тен салынган. 15 литр май, бүт продукта кирип атат. Кичинекей тересканын жарымы продукта болду да. Анан балдарга рахматты айттым да, кайра эле жайнамазга чуркадым. Шүкүр намазын окуп, Аллах таалама ушундай разычылыгын билдирип, анан кайра чуркап чыгып баратам, карасам баратам сартында эч ким жок да. Асмандан түшүп эле алып келип берип койгондой. Аллах ушундай дуаларыбызды түз кабыл кылды, бат кабыл кылды. Ошондой күндөр өттү да. Кудайдан бир нерсени сураганда мындай кош көңүл сурайбыз да, Кудайды бул окшоштугу туура өзү сыяктуу элестетип береби, бербейби сурап кое беребиз дегендей. Демек чын дилден ишенип сураш керек, Ооба. Кичинекей кызым кечинде аш жаткандыктан көзүн ачып эле, көзүн жыртып эле апа нан деп турду да. Пакет менен көтөрүп барып берсем, бул кандай нан дейт да. Бизге Аллах берди деп атам. Мен сурадым, Аллах бизге эртең менен жиберди десем, таң атып калгандан кийин баягы бир нанды көтөрүп алып кошуналардын үйүн такылдатып жүрөт. Аллах бизге нан берди, сиздер бизге нан берип турган элеңиздер дейт. Мен сиздерге да нан берейин, Аллах берген нандан депчи. Катар кошуналар жашайбыз. Ар биринин эшигин такылдатып жүрөт да. Экинчи уулумду жетим короз деп канча жолу эми айылда ушундай болот го, бири-бирин таанышат. Чалдыбарда же? Жок, Чоңалайда. Кара тейиттен келген жетим короз деп Карамыкта ошол өзү теңдүү мектептеги балдар канча жолу тепкилеп сабап, айылыңа кетип жогол, силерди атаңар тыштап кеткен деген сөздөрдү аябай көп укту да. Ошол балам көп угуп, буга берип тим эле таякты көп жеди баламчы. Мүрзөнүн жанына алып барып сабашыптыр. Сен жетим корозсуң, сени ким кана атаң, сени ким коргойт депчи. Апаң колунан эмне келет эле деп аябай сабашып. Демек ошол балдар ошого чейин билип аткан болсо, ал жаш бала каяктан билмек эле? Демек үйүндө сөз болгон да. Баланча ажырашып келип, ооба. Ушак болгон, кыйбат болгон үйүндө. Болгон үчүн бала мектепке айтып келет да.